Достор, силер диплому жок актер же актрисаны көрдүңөр беле? Эми диплому жок дегеним баягы өзүнүн туаса таланты менен ар бир ролду ийине жеткире ойноп жүргөн адамдар жөнүндө айтып атам. Эми мисалы алардын катарында мен. Бирок менден дагы керек болсо ашып түшө турчу азыркы ортого чакыра турчу актрисабыз бар. Сиздердин кол чабыңыздар менен Сен мыктысың долбоорунун сахнасына Жанышбекова Айбикени чакырамын. Кол чабуулар болсун, достор. Актрисабыз келатат. Буйруса келечекте кыргыз киносунун жылдызы, кыргыз сериалдарынын жылдызы. Кандайсың, Айбике? Жакшысыңбы? Кундуз сериалында башкы ролду ойногонсуң. Эмне болуп ал ролго тартылып калгансың? Эмне болуп ал башкы ролду ойноп калгансың? Ошол жактан кастинг болгон болчу да. Ушунда мен барганда уже башка кыз өтүп кетиптир. Анан болсо велосипед тээ албайм дептир да. Анан кийин кайра кастинг кылганда мен өтүп кеткен болчумун. Сен велосипед тээ аласың? Ооба, акыркы вопросту ошол берген болчу экен. Башкы ролду ойнодуң? Ооба. Мен сени бир киного чакырайын десем, кимге чалам? Ким аркылуу сүйлөшөм? Мага менен сүйлөшөсүз. Продюсер, Ооба. Жакшы экен. Кундуздан башка дагы эмнелерге тартылдың? Дагы андан тышкары көп эле киного тартылгам. Анан ошо просто менен өзгөчө тартылган болчумун да. Мына сага жаңы жылгачы. Мына сага жаңы жылда мен да ошону айтайын деп аттым эле. Мына сага жаңы жыл деген тасманын актрисасы башкы ролдо, Кундуз деген тасманын актрисасы. Кандай сон, не? Эки актер бир диванда отуруп сүйлөшүп аткан, Үй бүлөдө ким дагы ушу чыгармачылыкка жакын, актерчулукка жакын? Мен эң кичинекей бөбөгүм бар, ошолда тартылып келген болчу, аябай сүйүнүп, анан ал деле уже актерский мастерство катышып баштайт эми. Көчөдөн таанып атышабы сени? Тааныгандар болобу? Жок. Таани элекпи? Кантип эки киного башкы ролго тартылсаң? Эки эмес, да көп эле киного тартылчу. Ой, ушу толтура. Ооба. Кайсы кино санайчы? Ата жүрөгү, Мына сага жаңы жыл, Ал жөн эле таксист, Кундуз, Курчак. Анан дагы эки кино тартылдым, алар чыгар элек до конца. Анда азыр экрандан сен тартылган Кундуз деген кинонун бир үзүндү көрөлү, Макул. Кол чаап койгула, достор. Кечке эле мени үйдө кайтарып отура бербей. Эшикке чыгып, таза абада досторуң менен ойнобойсуң. Алар менен ойнобойт да, жиркенишет. Эмнеге? Алар кийимдерин жок дейт, телефонуң эски дейт. Сен эч кимди укпа. Жакшы оку. Жакшы окусаң баарына жетесиң. Булгу, аз келсе ордундан. Дарыгер деле жок экен. Мен үйдөн кайын келейин. Жок. Түгүсүң коркунучту. Тоонойсуңбу? Кандай бармак. Эртең менен чейин эптеп чыдайм кызым. Сен аяктан келатсың? Жакта тайнем. Тайнем? Үйдөн кайламбы? Ылдыйкы тайнем азыр дем албай кыйналып жатат. Суранам. Дарыгериңерчи? Дарыгер азыр жок экен. Ал азыр борбордо. Тайнем өлүп калышы мүмкүн. Өлбөйт. Сен антип ойлобу? Сиз аз жардам бере албайсызбы? Мен канча жардам бермей келем. Мен дарыгер эмесмин да. Мен жөнөкөй жоокермин. Бара коюңга. Тайнеңди кара. Суранам. Бар дейм сага үйүңгө. Аябай жакшы ойноп турсуң. Азаматсың. Эми сиздин продюсер менен сүйлөшсөк кандай? Бул залда отурат, Ооба. Айбикенин продюсери апасы, саламатсызбы? Кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Азыркы учурда канча киного сунуш түшүп атат Айбикеге?
Азыр бир кинонун үстүндө иштеп жүрүшөт. Кече эле түндө съемкадан келди. Канча жашынан баштап Айбике ушул актёрчулукка кызыгып калган, актриса болууга кызыгып калган? Негизи кичинекейинен эле ушундай болчу, активдүү болчу. Үйдөн ардемселери туурап, кинодон бирдекелерди көрсө туурап, анын интернет тармагынан кастинг көрүп калдык, барып катыштык, социалдык роликке экология боюнча ошол жактан өтүп кетип, анда 5 жаш болчу. Сизге ыраазычылык айтабыз. Студиябызда Айбикенин апасын, продюсерин көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Элибиздин сыймыгы, таланттуу актриса Шайыр Касмалиева эжекебиз бүгүн залда отурат. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Саламатсыңар, саламатсыңар. Силердин көрсөтүүңөрдө конок болуп отурганыма кубанычтамын. Чакырганыңыздарга рахмат. Айбике болсо мага 8 жашында келген, абдан кичинекей, азыр мындай кичине эле өзү толкунданып кетсе эле көзүнөн жашы токтобой агат да. Анан анда дагы кино учурунда, репетиция учурунда дагы Атанын жүрөгү деген кино тасма тартканбыз, кыска метраждуу. Ошондо дагы чоочун кишилер, камера, ошо свет баары мындай чочуткан болуш керек муну. Анан сөзүн сүйлөлөк деле ыйлап кирди да. Сайра Мырзалиева эжекелер, дагы башка эжекелер тартылып атышкан. Ананай, эмне эле атасың деп, алар дагы ого бетер көңүл бөлсө, мунум ого бетер эркеп. Бирок ошондон бери эле кастингтерге катышканда дайыма эмнегедир ошо тартуучу топко жагып калат да. Андан бери көп эле кино тасмага тартылды. Сизге ыраазычылык айтабыз. Ушундай сонун таланттуу кыздар, балдарды кыргыз кино индустриясына таптап берип атканыңыз үчүн ушул кол чабуулар сизге болсун. Анда сахнага чыгалы. Мына ушул сахна, ушул декорациянын бардыгы, монун бардыгы сен үчүн жасалган. Анда урматтуу достор, кымбаттуу телегөрүүчүлөрүм, азыр биз Айбикенин талантына күбө болобуз. Айбике бизге сахнадан эмне ойноп берет болду экен, аны бир аздан соң чогуу көрөлү. Анда Айбике, жүрү сахнага өтөлү. Кашкыр мен тыйын чычкан. Тыйын чычкан бутактан бутакка секирип жүрүп уктап жаткан кашкырдын үстүнө түшүп калат. Кашкыр ордуна тура калып туруп карабат. Жегиси келди. Мен жебе, кое берчи деп жалынды тыйын чычкан. Макул, сени бошотоюн. Бирок мага бир нерсени түшүндүрчү. Эмне үчүн силер шайыр, шатман болуп жүрөсүңөр? Мени кое бер, анан айтайын. Болбосо менин жүрөм дүкүлдөп сүйлөй албаймын. Дегенде кашкыр аны бошотуп салат. Тыйын чычкан бутактын башына жыга алып туруп айтат экен. Кашкыр, сен залимсиң. Залимдик ичиңде уйгу-туйгу кылат. Ошондуктан сен капарда болуп жүрөсүң. Ал эми биз эч кимге жамандык кылбайбыз. Ошондуктан биздин көңүлүбүз шат. Дептир. Биз болсо Айбикенин жанына республикабыздын эмгек сиңирген артисти, кыргыз элибиздин эң мыкты актрисасы Айбикенин мугалими Шайыр Касмалиеваны чакыралы. Шайыр эже, Айбике менен ойноп бересизби? Айбике, мен жумушка кетип атам, а сен сабагыңа даярдан, макулбу? Апа, мен ооруп калыптыр. Температура жокко, бирок беттен кызарып турат. Макул, анда мен сага азыр сорпо берип, ысык сорпо. Жок, кереги жок. Анда малина менен чай алып келейин. Жок, апа, кереги жок, мындай эле. Анда дар ичесиң. Жок, апа, жок. Анан кантип айык мага болуптур, сен анда жатып, эс ал, сабакка барбай эле кой. Мугалимге мен чалып коем, макулбу? Айбике? Мен барбай эле кой сабакка. Кечинде тойго да барбай калат экенсиң анда. Биз экөөбүз бүгүн кечинде тойго бармакпыз да. Анан сен ооруп атасың, үйгө жатып эс ал, тойго сен барбай эле кой. Жок, апа, жок. Мен оорубай калдым. Ооба. Чын элеби? Ооба.
Чын элеби? Мына көркү. Анда азаматсың, чачтарыңды жакшылап өрүп, кийимдериңди даярдап, рюкзагыңа китеп, тетрадьтарыңды салып, сабакка жона. Калпычы. Браво! Кол чабуулар болсун. Шайыр Касымалиева жана Айбикеден бизге ушундай өзгөчө оюн, өзгөчө көрүнүштү көрдүк. Эми кетпей туруңуздар, биздин Айбикебизге долбоорубуздун атынан өзгөчө белектерибиз бар. Айбике, менден белек алганга даярсыңбы? Даярмын. Ыйлабайсыңбы экинчи? Ооба. Кол чабуулар менен ортого биздин белектерибизди алып чыгып бере турчу досторубузду чакыралы. Келгиле. Планшет жана китеп, бул жон баштык сага жана бул сенин үйүңдө эң сонун жерде эстелик болуп сакталып турат деген ойдобуз. Сен мыктысың долбоорунун ушул статуэткасы Шайыр Касымалиеванын окуучусу, кичинекей таланттуу актрисабыз Айбикеге бул белектер бизден болсун. Кол чабуулар достор. Чоң рахмат, сиздерге ыраазычылык айтабыз. Аман эсен көптөгөн тасмаларга тартылып, көптөгөн съемкаларда иштеп жүрө бериңиздер.